Быйылкы жылдын эң өзгөчө, эң мыкты рамкасыз атактуу болчу смартфону Кытайдын Vivo компаниясы тарабынан азыр гана жарык көрдү. Салам, бул KG Smart флагмандуу смартфонго кызыккан көрөрмандар кош келипсиздер. Мен азыр презентация учурунда бизге кандай смартфон көрсөттү жана ал эмнеси менен өзгөчө экенин сиздерге айтып беремин. Бир дегенде толук техникалык маалыматтар менен таанышып алышыңыздарды сунуш кыламын. Бул смартфон эки багытта сатылат. Биринчи 5G интернети бар, экинчиси 5G интернети жок. Иштеп чыгаруучу жагы процессору жогорку деңгээлде тестирөө жүрүп жаткан Snapdragon 855 плюс коюлат. Өздүк S тутумдар 8-12 ГБ болуп, жалпы S тутумдар 128 жана 256 ГБ болот. Vivo Nex 3 смартфонунун 5G интернет көтөргөнүндө 256 ГБ гана болот. Жана бул смартфондо албетте NFC чип модулу бар. Булардын бардын уккандан кийин четке сүрүп туралы. Vivo компаниясы тарабынан чыгарылган Nex 3 моделинде бир дагы физикалык баскыч жок. Бардыгы сенсор достор. Өйдө жана бардык четтеринде дагы. Андан сырткары смартфон толук 99% рамкасыз көрүнүштө. Эгерде чындыгында жакшылап карай турган болсок, бул Galaxy Note 10дон караганда жакшы көрүнөт. Сканер отпечатка экранын дал өзүндө жайгашкан. Андан тышкары бул смартфондо тез заряд алуу күчү бар. Ал күч 44 Вт. Арка жагында 3 көздүү камера тегерекченин ичине жайгаштырышкан. Эң башкысы 64 мегапикселдүү деп айтып жатышат. Смартфондун баалары менен таанышып алсак, $700 $800 тегерегинде болот. Ооба, сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Арген бул бизге кымбат деп. Бирок бул флагмандуу смартфон достор. Дал ушинтип дагы бир быйылкы жылдын эң өзгөчө болгон флагмандуу смартфону жарык көрдү. Көп жаңылык менен албетте. Бүгүнкү видеону мен жөн жайдан чыгарган жокмун. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн Арген чыгарганга тема таппай ушул смартфонду чыгарыптыр деп. Бирок андай эмес. Менин чыгарганым себеби Vivo компаниясы азыркы учурда иштеп чыгаруу жагынан, сатуу жагынан, атактуу болуу жагынан абдан бат келип жатат достор. Азыр сиздер кимди айтасыздар? Xiaomi Honor дейсиздерби? Ооба, алар арзан баалуу смартфон чыгаруу жагынан алар азамат. Бирок флагмандуу смартфон чыгарып, ага жаңылануу киргизүү бул өзүнчө башка сөз. Рамкасыз смартфон тартуулоо жана ага физикалык баскычтарды алуу негизи биз Samsung компаниясынан күтүп жатканбыз. Быйылкы жылы Samsung компаниясы эмне бизге чоң жаңылык алып келдиби? Ийилчек смартфонун айтпаганда алар бизге бир дагы жаңылык алып келе албады. Өзгөчөлүгү менен болгону ийилчек смартфондо азыркы учурда сатыкка чыга элек. Vivo компаниясы болсо 2017 жылдан баштап жакшы көрүнүп баштап азыркы күнгө чейин токтой элек. Экранын өзүнө сканер отпечатка коюу, өйдө жактан камера чыгуу, булардын бардыгын Vivo компаниясы биринчилерден коюп баштаган достор. Vivo компаниясына чоң ийгилик каалайбыз. Сиздер менен Арген Аширбек уулу, канал KG Smart болду. Видео жаккан болсо досторуңуздар менен бөлүшүп, класс басып, комментарийге өз ой пикирлерди калтырып коюңуз жана сөзсүз подписаться деген кызыл жазууну текшерип коюңуз. Эгерде баса элек болсоңуз, басып жанындагы коңгурочондо басып коюңуз. Кийинки видеолорго чейин аман туруңуз.